Assalamu alaikum. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, урматтуу Чабарман каналынын катталуучулары, саламатсыздарбы? Мен бүгүн Баткен шаарындамын. Сиздерге бул чыгарылышта Баткен шаарындагы борбордук базардан сиздерге азык-түлүктөрдүн баасын билип берем. Азыркы учурда көпчүлүк элдин суроо талабы азык-түлүк канча болуп калды, кымбатчылык канчалык деңгээлде сезилип жатат, бүт баарыны сиздер ушул чыгарылыштан биле аласыздар. Андыктан назар салып күзөп туруңуздар. Биз азык-түлүктөрдүн баасыны бүгүн сиздерге билип беребиз. Бул жерге Баткен шаарынын борбордук базары, Баткен шаарынын так ордосунда жайгашкан. Ушул жерден сиздерге бааларды билип беребиз. Андыктан күзөп туруңуздар. Бул жерден сурайбыз. Саламатсызбы жа, кандайсыз? Гилас баасы канча? Баасы 50 сом. Гиластын баасы 50 сом. Бул качан бышты? Майда бышат да? Кайсы жактын гиласы? Өзүбүздөн чыккан. Өзүңүздөн мы? Кайсы жерден алып келесиз? Энди гиласы барлар алып келет, биз алып сатабыз. Сиздер алып сатасыздар, а? Гиластын баасын көрдүңүздөр. Май айында негизи Баткенде гиластар бышат. Урту жок, таза. Баасын уктуңуздар. Сууга пышкан гилас. Урту жок, а? Помидор канча? Помидорду 100 сатабыз. 100 сом, килограмм, а? Жакшы. Мынакей уктуңуздар. Помидордун баасы 100 сом, гиластын баасы канча дедиңиздер? 50 сомдон килограмм, а? Алмаларыңыз канча? Алмалар чет мамлекеттен келип атат, өзүбүздүкү түгөдү, пышкан элек 150. Чет мамлекеттен келип жатат, а? 150 сом, а? Жакшы, базарыңыз берсинчи. Мына уктуңуздар. Базарда азык-түлүктөрдүн баасын сиздерге толук билип беребиз. Так, бул жерде эси жок экен. Көрөбүз кийинкисине. Мына жерде бар экен. Кандайсыз, жакшысызбы? Гилас канча сизде? Гилас 50 сом. Килограммы 50 сом, а? 2 сорт окшойт сизде. Же бар бирби? Жок, канал 25. Ал 25, башкабы, а? Айырмасы кандай же аркы 25 сомдук менен? Майда. Майдарага, кичинерээк. Иригиден. Жакшы. Клубника канча сом? Банандарыңыз? Банан 30 сом. Штучный сатасыз, же килограммгабы? Штучный сатасыз, а? Жакшы. Болгарскийлер дагы чыгып тур, караңыздар. Быйылкы да болгарский. Канча бул килограмм? 100 сом. Сабиз канча болуп калды? 50 сом, 60 сом. Сабизди караңыздар, эки түрү 50 сом, 60 сом. Но жаңы бышкан картошка окшойт, а? Канча же? 50 сом. Картошка 50 сом, а? Жакшы, базарыңыз берсинчи. Картошканын баасы 50 сомдон. Негизи баа жакшы эле, анча деле кымбатчылык эмес. Былтырга салыштырмалуу бир аз эле кымбаттай сезилсе, бирок азыркы учурда бул баалар негизи жакшы эле. Улантабыз. Так, бул жактан эттин баасын дагы билип коелу. Эт сатып атыптыр. Ассаламу алейкум. Канча сом болуп калды? 430 сом келеси. Уйдукубу? Уйдуку. Койдун еттери канча? Сизде жокпу? Койдун эти жок менде. Сизде жок, а? Уйдун баасы килограмм 430 сомдон. Жакшы. Болот таксыр, болот. Канча болуп калды? 430 сом. 430, а? Кандайсыз? Жакшысызбы? Мен сол жакшы. Мына. Эттин баасы 430 сом, килограммы уйдуку. Кандайсыз, жакшысызбы? Бадырың канча бадырың? Килограмм 3 килограммы 100 сом. Быйылкыбы бул? Дарланган эмес, айчыгат. Дарланган эмес, а? Биогумус менен бышканбы? Көрдүңүздөр, а? Капуста канча? 20 сом. Капуста штыгы 20 сом. Мына көрдүңүздөр, бадыраңдын баасы 100 сомго 3 килограмм экен. Гиластарыңыз канча? 50 сом сизде? 50 сомдон, а? Помидор канча? 100 сом. Помидор 100 сомдон. Мына келиңиздер, базарга келсеңиздер, Баткен базарында негизи баалар ушундай. Биз азыр дагы улантабыз. Базардын бул жагында көрсөңүздөр, ичинде дагы бүт мөмө жемишти баарын сатышат. Бул жерде май сатып атат. Майдын дагы баасыны билейли. Так. Мына арзан дүкөн экен, жолдун боюнда. Май литровкасы канча болуп калды? Көрөйлү. Кандайсыздар, майлар канчадан? Арының барын нече? Ал кандай? 5 литр канча сом ака? Al qanday misali 5 litr deyman al.
680 сом. Bu kayaktı maya bu? Жалабатка. Жалабаттыкы. Жалабаттыкы 680 сом екен. Мына 5 литровкасы көрдүңүздөр. Кээ бир айтып атышты эле 700дөн ашып кетти деп. Жок, андай эмес. 680 сомдон өзүбүздүн Кыргызстандын Жалабаттын майлары ушундай. Пияз канча болуп калыптыр? Кандай сака? Пияз канча? 25. Piyaz 25 soma. Kartoşkanız kança? No, Aktürpak gülüçü mü? 120 deydi. Aktürpaktık ha? Gördünüz mü? Aktürpaktın жақсы aşka layıklı gülüşleri 120 somdan. Так, Улантауыз көрөйлү. Мен сіздерге бұл чыгарылышта жол жээгиндеги гана сатып жаткан сурап жатам бааларды. Бул жерде караңыздар, нан сатат экен. Нан канчадан эже? 15. 15 сомдон, а? Канча сомго чейин? 15 сомдон 50 сомго чейин бар. 15 сомдон 50 сомго чейин, а? Жакшы. Нандар 15 сомдон 50 сомго чейин. Мурдагыдай эле баа да, арзан эле. Негизи Баткен шаарында анча деле кымбатчылыктын сезген жокмун. Көрөбүз дагы. Дал ушул жерден урматтуу көрүүчүлөр, мен ошо Айдар Али базарына карай кирип баратам. Базардын ичинен дагы азык түлүктөрдүн бааларын билебиз. Киргенде мына караңыздар, эки четинен сатып атышат. Өрүктөр чыгып турат. Кандай сиже? Жакшысызбы? Өрүк канчадан? 150. 150 сом. Мына агы, мына кызылы кимиси? Шаптолу. Бул шаптолу канча бул? 300. Шаптолу килограммы 300 сом, а? Булчу? Апельсин 200. Апельсин 200 сом, а? Мына туңуздар. Апельсин 200 сом. Груша канча же? Груша 200 сом килограмм. Мына азык түлүктөр, мына. Баткендин эң азыркы учурда легенда болуп жаткан, популярдуу болуп жаткан гүлүчү, мына ушул Автурпак гүлүчү 130 сомдон дейт килограммы. Аш кылсаңыздар, жер кап каласыздар. Негизи Кыргызстан боюнча Баткендин гүлүчү азыркы учурда популярдуу болуп жатат. Чеснок канча же? Чеснок 10 сомдон. Штук 10 сомдонбу? Килограммга канча болуп калат? Килограммы 150. Килограммы 150 сом, а? Баклажанчы же? Баклажан 80 сом килограмм. Килограмм 80 сом, а? Улантауыз. Бул жерде эмне бар экен? Бар эле бирдей базардын баасы. Гилас канчадан эже? 50 сом 60 сом. Гилас 50 сом 60 сом, а? Менимче мыналар 60 окшойт, а? 50 сом. Булар 50 сомдон. Мына жакшылары 60 сом бар. Помидор канча эже? 100 сом. Помидор килограммы 100 сом. Get daha gross. Tak. Saviz kança olup kaldı? Kimden bul? Ece sizden mi? Kança som? Savizin kilogramı 50 som, ha? Savizin kilogramı 50 som eken. Biz ek gün aldın Bişkek'te жүргөндө 60 som, 70 som bolup attı. Savizin. Bişkek'e karaganda Batkende азыркы учурда biraz арзаныраак. Базары ушул, көрдүңүздөр. Биз азыр тетиги проход аркылуу сыртка чыгып кетебиз. Бул тарабында болсо, карасаңыздар, кийим кечелер сатышат. Бул жерде эмне бар? Мына уруктары бар экен, кашыгы 20 сом дейт. Отур бадырың 50 сом стакан окшойт. Зире бар экен, зире көрөлүчү. Кызыл савиз 50 сом экен. Зире жок экен. Кеттик. Сыртка чыгайлы. Бул жерде караңыздар, эки четте жалаң кийим кечек, бут кийимдер, ошондой кийим кечектер сатышат. Негизи базар кичинекей.
Кудай буйрса, мына мэриянын жакынкы планында шаардын чет тарабына чоң базар ачылат деп айтып жатышат. Кудай буйрса, аны дагы көрөбүз келечекте. Азыркы учурда Баткен шаары өнүгүү жолуна түштү. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, мен аралап бүттүм. Сиздерге керектүү маалымат алып бердим деп айта алам. Бааларын көбүнү билдик. Дал ушул базарда бүгүн баа кандай? Сиздер ушул чыгарылыштан көрдүңүздөр. Базар ушундай. Биз берүүдө мындан арылдагы Баткен шаарынан кооз жерлерди, андан сырткары элге керектүү маалыматтарды, строй материалдарды, мал базарын бүт баарыны, бааларыны билип бергенге аракет кылабыз. Мен ушул жерден жыйынтыктайм. Көрүшкөнчө.